Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой-пикир калтырууну унутпаңыз. Саламатсыздарбы? Учкунбек каналында жаңылыктар топтому. Түндөгү дрондорго байланыштуу Москва шаарында 200 учак учпай турат. 11 декабрга караган түнү Украинанын учкутсуз аппараттары Москва шаарына чабуул жасады деп билдирди Россиянын Борбор шаарынын мэри Сергей Собянин. Анын айтымында 7 сааттан ашык убакыт ичинде шаарга жакындаган 36 учкутсуз аппарат жок кылынды. Сыныктар түшкөн жерде тиешелүү кызматтардын адистери иштеп жатат деп белгиледи Собянин. Бирок чабуулдун кесебетинен жабыркагандар же жердеги объектилерге зыян келтирилгени тууралуу маалымат берилген жок. Дрондордун чабуулу учурунда Росавиация Москванын бардык аэропортторунда учактарды кондурууга жана учууга чектөө киргизилгенин жарыялады. Буга байланыштуу аэропорттор 200гө жакын каттамды убактылуу токтотту деп билдирди РИА Новости. Шереметьевода Москва убактысы боюнча саат 6:00 карата 19 каттам запастык аэродромго жөнөтүлдү. Ал эми 23 каттамдын убактысы жылдырылды деп эсептейт агенттик. Внуководагы учактардын уча турган саатын өзгөрттү. Бул каттамдардын саны көрсөтүлгөн эмес, бирок аэропорттон жүргүнчүлөргө 500дөн ашык матрац жана төшөк берилгени такталды. Россиянын коргоо министрлигинин маалыматына ылайык, түн ичинде Россиянын аймагында жалпысынан 287 дрон жок кылынды. Эң көбү 118 даанасы Брянск облусунун үстүнөн атылган. Москва облусунун үстүнөн 40 дрон, Калуга облусунун үстүнөн дагы ошончо дрон жок кылынды. Ошондой эле Тула, Новгород, Ярослав, Липецк, Смоленск, Курск, Воронеж жана Рязань облусунда да сокку болду. Акыркы жолу Москва дрондордун массалык чабуулуна 23 сентябрда кабылган. Анда 16 сааттын ичинде Россиянын борборуна жакындаган 41 учкутсуз аппарат жок кылынган. Алайкуда кар жиреп мектепке бара жаткан окуучунун видеосу тарады. Ош облусунун Каракылжа районундагы Алайкы өрөөнүндө белинен келген карды жиреп мектепке бара жаткан окуучунун видеосу тарады. Аталган видео Коочат айылында тартылганын көрүүгө болот. Алайкы өрөөнүнө 9-10 декабрь күндөрү кар калың жаап, анын бийиктиги 1 метрге жеткени маалым болгон. Аталган өрөөн кышкысын кары калың түшкөндүктөн шарты катаал аймактардын катарына кирет. Бишкекте кыз менен жолугушууга барган жигит тонолгон. 20 жаштагы жаран соц тармак аркылуу бейтаныш кыз менен сүйлөшүп, жолугууну макулдашкан. Бирок барса ал жерден кыз эмес, 2 жигит тосуп алып коркутуп, iPhone 11 Pro Max телефонун жана саатын тартып алышкан. Милиция 23 жаштагы 2 шектөөнү кырмады. Булак Спутник эжи. Мадумаров үйүн тинтүүдө алынган $150,000 тууралуу комментарий берди. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери, экс-депутат Адахан Мадумаров ага байланыштуу социалдык тармактарда тараган видео жана өткөн айдын аягында ички иштер министрлигине суракка кирип чыкканы тууралуу Азаттыкка комментарий берди. 11 декабрда Facebook'та массалык башаламандыкты уюштурууга шектелген топ жана Мадумаровго байланышкан тинтүү деген аталыштагы 3 мүнөткө чукул видео тараган. Анда милиция кызматкерлери Адахан Мадумаровдун үйүн тинтүүдө саясатчынын сумкасынан $150,000 табылганы айтылат. Тасмада Мадумаров акчаны жакын арада уулун үйлөнтүп, той өткөрүп, андан кийин үй алып берүү максатында чогултуп жатканын айтканын, бирок кийин суракта каражаттын булагын көрсөтүп бере албаганы белгиленген. Адахан Мадумаров ички иштер министрлигинин кызматкерлери $150,000 далилзат катары алып кеткенин билдирди. Мен апасы батирин сатып, акчаны менин ортончу уулума таштап кеткен деп көрсөтүп бергем. Батирди сатуу боюнча келишимдин көчүрмөсүн да көрсөткөм. Менин уулума таандык болгон батир сатылып атат. Ал акчаны чоң олжо катары алып кетишкен, деди ал. Баштапкы төлөм жок Россиянын бардык аймагынан 6% менен үй алгыңыз келеби? Айына болгону 50,000 рубльдан жогору төлөп, кыялдагы үйүңүзгө ээ болуңуз. Планета 312 компаниясы сиздин ыңгайыңыз үчүн иштейт. Эгер акча топтоп, кыймылсыз мүлк сатып алгыңыз келсе, өз үйүңүздө жашоону эңсеп жатсаңыз, жакшы инвестиция кылууну ойлосоңуз, же болбосо Россиядан Кыргызстанга акчаңызды көбөйтүп кайткыңыз келсе, биз жардам беребиз. Биз сунуштайбыз. Батирлер, жер үйлөр, коммерциялык мүлк, жер участоктары, машина коюучу жайлар, жер алып, үй салуу жана кайра сатууга жардам. Кызматтар: 7 жашка чейин балдарыңыз болсо, 6% менен үй алсаңыздар болот. Банктан ипотека алууда одобрение. Юридикалык тазалыкты текшерүү, рефинанс кылуу, сатып алуу, сатууда коштоо, страховка жана салык кайтарым, налоговый вычет.
Биздин дарек Волгоградский проспект 28, строение 1, офис 238, байланыш номерлер +7926 826 0822, +7965 311 53 51, Планета 312. Биз менен үй алуу мүмкүнчүлүгү ар бир адамга жеткиликтүү. Баштапкы төлөмсүз шашылыңыз. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салам десеңиздер, өзүнүн мекендештер көп жылдык тажрыйбасы бар, үйүңүздөрдөн алып кетет. Сиздер чалуу эле адрести айтасыздар. Бул жерде айына 4 жолу, 5 жолу Кыргызстанга отправка болот экен. Кече жакында кеттир, буюрса бүгүн эртең ушул жүктөр фурага жүктөлүп чыгат экен. Ушул Бактыбек агама кайрыласыздар, ишеничтүү көп жылдык тажрыйбасы бар. Көп жылдан бери биз дагы жүк салган үчүн атайын келип мекендештерге чагылдырып тартып бере атабыз. Группа контакттарына бөлүшүңүздөр. Кичине жүктөн баштап чоң жүккө чейин алып барышат. Ушундай холодильниктерди, ушундай айнектерди, көптөгөн көлөмдөгү жүктөрдү ишеничтүү, аманатка кыянат кылбай жеткиришет.